Бүгүн сиздер менен ушундай грамоталарды, сертификаттарды кандай жасоо керектигини үйрөнөбүз. Биз бүгүн Canva платформасында жасаганды үйрөнөбүз. Бул Canva'га кантип кирсек болот? Анда башынан көрсөтүп берейин. Биринчи сиздер Google'ду табасыздар. Google'ду 2 жолу басканыңыздарда ушундай терезе ачылат. Бул жерге сиздер Canva деп жазасыздар. Canva'га кирген соң биринчи эле киргенде сиздерге ушундай терезе ачылат. Бул жерде ваши дизайн анан шаблон деп чыгат. Сиздер ваши дизайн дегенде эч нерсе болбошу мүмкүн, анткени сиздер буга чейин Canva'ны колдоно элек болсоңуздар, сиздердин мурда жасаган дизайндарыңыз чыкпайт. Мен өзүңүздөр байкагандай сертификаттарды, бир канча дидактикалык материалдарды ушул Canva'да жасаймын. Эми сиздер нолдон баштап жасаганды үйрөнүп жатканыңыздар үчүн азыр шаблоны деген жерге киребиз. Бул жерде диплом, грамота деп издеп көргөнмүн, бирок чыккан эмес. Сиздер сертификаты деп издеңиздер. Эгер балдар үчүн болсо, сертификаты для детей деп жазасыздар. Орусча жазыш керек. Эми бул жерде бизге сертификаттардын шаблондорун көрсөтүп берет, даяр. Ушундай почетная грамота деген бар экен. Сиздер ошол эмне үчүн сертификат деп издеп атам дешиңиздер мүмкүн. Сертификат деген эле сөзүн сиздер грамотага алмаштырып жасай бересиздер. Ушул шаблонду тандайлы. Бул шаблонду тандаганда ылдыйынан дагы толтура шаблондор чыгат. Өзүңүздөргө жакканын тандай бересиздер. Мен бул жерден изменить шаблон кылып ушул шаблонду өзгөрткөнгө киришип жатамын. Бул жерде сертификат деген сөздү грамотага өзгөртөмүн. Грамота болуп жазылат. Жана английский буквалар турганда шрифт башкача болуп турат эле. Эми кыргызча жазганда башкача болуп калды го дешиңиздер мүмкүн. Ал английский шрифттерге ылайыкташкан. Сиздер мына жерден өзүңүздөргө орус шрифттерге ылайыкташкан шрифттерди таап коюп алсаңыздар болот. Мына ушундай. Бул жакта толтура шрифттер бар. Аны сиздер тандасаңыздар эле шрифттериңиздер өзгөрө берет. Эгер сиздер Canva'да, Corel'да, Photoshop'то же PowerPoint'те жасай турган болсоңуздар, анда шрифтти установка кылышыңыздарга туура келет. Бул Canva платформасында шрифттерди установка кылбайсыздар. Ушундай эле тандап коесуздар, болду, өзү өзгөрүп калат. Бир аз размерин кичинертебиз, мына өйдөдө точкадан. Бир аз размерин кичинертебиз. Анан бул жерден өйдө ылдый, мына карасаңыздар 4 жакка караган стрелкадан өйдө ылдый кылып жылдырсак болот. Анан бул жерде текст бизге керек эмес, өчүрүп салабыз. Бул тексттерди дагы өзгөртүп жазсак болот. Бирок мен өчүрүп эле саламын. Бул сөзүндү дагы өчүрүп салам. Бул сүрөттөрдү четирээк жылдырып койсок болот. Мында бир аз кичинертип туруп, бул жерден текст деген жерден текст кошобуз. Чоң текстпи, кичине текстпи тандайбыз. Бул жакта 4 жакка караган стрелка менен текстибизди өзүрөөк жылдырабыз. Эми текст жазып баштайбыз. Окуудагы азыр биздин шрифтибиздин түсү ак түс болуп атат. Биз түсүнү өзгөртүп алабыз. Окуудагы жетишкен ийгиликтери жана үлгүлүү журум-туруму үчүн. Сиздер текстти алдын ала даярдап аласыздар. Үлгүлүү журум-туруму үчүн эгер атыны билсеңиздер, бул жерге атыны жазасыздар. Эгер атыны билбесеңиздер, шрифт менен үстүндө клавишада
минус бар, ошону бассаңыздар нижний пробел жазылат. Бул жерге кийин фамилиясын жазып койсоңуздар болот. Анан ылдыйга enterди басып туруп сыйланат деп жазабыз. Точканы коюп, эми бул жактан точка, ак точкадан размерин бир аз кичинертип туруп, өйдөгө жылдыра турган жанакындай 4 жакка стрелка чыкпай жатат. Бул жака бир басып туруп, анан текстти өйдө жылдырсак болот. Бул жерде класс жетекчиси анан бул жерге директор деп жазасыздар. Кол коюп, печать басып берсеңиздер болот. Эми буну кантип печатка беребиз дей турган болсоңуздар, бул жерде поделиться деген бар. Байкасаңыздар, бул сүрөттө мындай чыйын турат. Бул Canva'нын платный сүрөт экен. Сиздер эгер сатып алсаңыздар, ушул чызыны көрүнбөй калат. Удалить этип салсаңыздар деле болот. Ордуна башка сүрөт койсоңуздар болот. Бирок ушул чызын менен чыга берсин десеңиздер, анда поделиться кылып скачать этип алсаңыздар болот. Поделицаны басабыз, бул жерде скачать баскычын басабыз. Анан форматын тандайсыздар. PDF болсунбу, же PNG болсунбу, же JPG болсунбу. Каалаган формат тандайсыздар. Эгер көбүрөөк барактуу грамота же сертификаттар болсо, PDF кылсаңыздар жакшыраак. Анан PDF'ти тандаган соң скачать баскычын басабыз. Ушул сүрөт сиз премиум изображенияны колдонуп турасыз деген жерде биз мына жерде ушул баскычты тандап коебуз. Биздин грамотабыз скачать болот. Показать все кылып туруп грамотабызды ачсак болот. Ушул жерден печатка берип аласыздар.